Баатырлар эмнеден өлөт? 10 бөлүм. Автору Мелис Макенбаев. Андан ары окуялар биринен өтө экинчиси алмашып, нарынга келгенден тарта сааттар зыпылдап, сыдырга салынган тепкинин ташындай күндөр артка жылдырылып, убакыт эң эле тез өтүп жаткандай туюлат Имашка. Февралдын 23-ндө белгиленүүчү айрыкча Союздун ыдырай элек мезгилинде шаң шөкөт менен майрамдалуучу Советтик армиянын күнүнө 2 күн калган. Буга чейинки 1 айга чукул мезгилдин ичинде ал кышкы суук нарындын муз каптаган көчөлөрүндө аппак лажыдай болгон Нисаны менен кайтып келаткандагы көчөдөн үйлөрүнүн иш ордуларындагы кезикчү адамдарга бет келип маектешип, бир караган кишиге козголбос дың сыяктуу жашыруун жаткан тоо арасындагы чакан калаанын ички турмушу, анын көйгөйлөрү сандаган кадрлардай көз алдынан өтүп, мурун байкаба салган жерлери акыл сезим туйгусуна кирип, дааналанып бараткан кези. Мындай учурда согуш талаасынын изилдеп аягына чыгып калган полковниктей эми чечкиндүү иш аракетке өтүшү керек эле. Базардан Нурланга жолукту. Нука деп коюшчу. Бойлуу, сөөк саактуу, албеттүү. Спорт менен машыкпаса дагы ошол моюндары буканыкындай күржүйгөн, күрөшүп жүрүп кулагы сынган, манту кулактары кошулуп ар кимге сес көрсөтсө түсүн үйрүп, базардын тегерегинен чыкпай общага уделение чогултуп жүргөндөрдүн бири. Капкара дутый BMW иномарка машинесинин жанындагы балбанга түшчүдөй тоорулуу басып, ары бери өткөндөрдү көзүнүн төбөсү менен тиктей басып туруптур. Жайындасы кара көз айнек тагынып, спорттук шым, үстүнөн футболка, бутунан кымбат баалуу, мыкты үлгүдөгү кроссовкасы түшчү эмес. Азыр болсо башында норка тумак, жонунда ичи жылуу, тизесине жеткен Туркиядан чыгарылган калың булгаары куртка. Эки колу куртканын чөнтөгүндө. Нарындын кышы оңой эмес, аркы терки кыймылдап басып, бут тарткандын согончоктордун биринен бирине койгулаштыра турбаса, жарым 1 сааттан кийин кыймылсыз турган киши Арктиканын суугунан кем калбаган чыкыроон каккан казыктай ордуна катырып таштачудай туюлат. Көчөдө эл сейрек. Сууктун күнү кыжаала тиши менен гана көчөгө чыгышпаса, шаардын калкы мурдун башпактырбайт сыртка. Көкүрөгүн керип, суукту тоготпочудай менсинип турган жигит БМВнын жанына келип токтогон ак Нисанды, анын ээси чоң көз айнекчен, сакал муруту өзүнө сүрдүүлүктү берген албеттүү жигиттин кымтыган эрдин ачпай аны тиктеп калганын көргөндө эрксизден селттей түшүп, бирок табиятынан ага мүнөздүү, өзүн тез колго ала койгон куйтулгу менен жасакерленип жылмайып, эки колун чөнтөгүнөн чыгара жетип барды да: «Ассалому алейкум, Имаке, кандайсың?» деп тигинин алик алышын күтпөстөн машинасынан түшүрүлгөн айнегинен оң колун сунаа берди. «Алейкум салам». Сус калыбын өзгөртпөй алик алган Имаш башын эңкейтип, Нуканын жүзүнө жарк эттирди көз айнегин. «Сен базардан чыкпай калгансың го? Эмесе мындай, түштөн кийин Семетей спорт залына чогулабыз. Укпадың беле? Укпай калган балдарыңа айт, баары калбай келишсин. Сүйлөшө турчу сөз бар. Уктуңбу?» «Имаке, айтаарын айтам дечи, бирок ал эмне деген маанилүү сөз?» «Аңкорлонбочу». Ансыз да Имаштын сууз кабагы ого этер төтөн сурдана түштү. «Билесиң, мен 2 жүздүү кишилерди жек көрөм. Куйтуланбай ачык сөзгө келели деп сүйлөшпөдүк беле? Уруш талаштын кереги жок. Ири олтуруп түз кеңешели. Оюбузду айтаарбыз ар кимибиз. Сөз эмне жөнүндө жүрүп жатканын прекрасно билип турасың. Калп эле билмексенге салба. Кыскасы, машинеңдеги бар. Балдарыңа кабар бер. Жакшынакай сүйлөшүп тарап кеткендей бололу. Жабылуу аяк өз ичибизде гана жабылуу боюнча калганы жакшы. Ошол үчүн былыкчылык иштердин баарын жая бербей, өзүбүзчө эле ишти чечип алалы. Болуптур». От алдырып жөнөй бергенде Имашты бир карап, айнектен алыстай бергенде Нука күңк этти. «Болуптур». Алыстай караан үзүп бараткан машинени узата карап ойлонуп туруп калды Нука. Эмелеки Имаштын машинесинен сыртка чыкпай отурган сүрдүү кебетеси өзү болсо аны көргөндө чоочуп кеткендей жасакерлене эки колун сунуп чуркап барганын элестетип өзүнө өзү жини келди. Имаш ким экен ага? Туура, агасы Өмүргазы, иниси Сейитказы менен деле мамилеси жакын.
Өмүргазынын үйүнө тартынбай кирип, чай ичип, даам сызып жүргөн. Алар жай адамдар, аласа бересеси жок. Мындайдан алып караганда Имаш экөөнүн ортосу деле сыймам эле. Бирок кийинки күндөрү Нарындын эң белгилүү деп эсептелген кыймыл кылган спортсмендер менен Имаштын ортосунда көзгө көрүнбөгөн чек туруп калгандай. Эмнеликтен? Аларга Имаштын Казакстанда өз билген ишин иштеп, көздөн алыс жүрө турганы жакшы болчу. Мына эми угушуна караганда Имаш Нарынга биротоло көчүп келиптир. Бул сакалдын сыры белгилүү. Эми алардын ишине кийлигишкенин койбойт. Акыйкаттык деп баскан турган жеринде сөз көтөрүп, элдин арасында кадыр-баркка ээ болгон. Артында каары күчүнө таянып ишене турган эч кимиси жок. Кайдагы бир темселеген колдорунда жок жакырлар. Багар көрөрү жок. Жесирлерди багып, кайдагы бир сайда саны жок. Эдгар калый өңдүүлөргө тапкан акчасын чачып жүрөт. Ошолорго ишенеби? Таяна турган досу деле жок. Европага чейин күрөш боюнча таанылган, Японияга чейин суммо күрөш боюнча СНГнын балбандары менен кошо барып, 7-орунду алып келген опол тоодой болгон аталаш туугандары Шамиев Мурат менен Алмазчы. Андан бөлөк да белгилүү туугандары бар. Бирок алар туугандар. Алар мунун кирди-чыкты иштерине кийлигише бербейт. Так что Имаштын жанында телохранитель сыяктуу күчүнө ишенген топ жок. Такай жанында ээрчиткени ирбейген Шадыбек. Анда-санда жыргал жүрө калат. Абды менен Бакы жаш балдар. Тигини бүтүрүп кой, муну бүтүрүп кой десе, ошол жагына жүгүрүп жүргөн иничектери. Алар коркунуч туудурбайт. Марат аны Имаш томолой жетимдик үчүн эле карап жүрөт. Дагы ким бар? Шайырбек, калыйларбы? Алар эсепке кирбейт. Муштумду көрсөтүп койсоң эле качып жоголушат. Деги Имаш кимге таянып аларга каршы чыккысы келип жүрөт. Бирок ушул учурда оюна жылт эткен бир чындыктан улам Нука моюнга алууга аргасыз болду. Мунусу бала чактан чогуу өсүп, кылык жооруктары көз алдында болгон Имаштын кулк мүнөзүн айкын билгендиктен болуш керек. Канча буйтактаган менен чындык деген чындык. Имаш анык көк жаал. Муну таанууга болбойт. Ал булчунга дагы таянып иш кылбайт. Бирөөлөрдүн жардамына дагы муктаж эмес. Непада ал бир ойго бет алса, беттегенден кайра тартпаган, ал артка качуу дегенди билбейт. Жан үрөп болгон акыл күчүн сарптайт, бирок максатына жетет. Ал сөз айттыбы? Аткарат. Эки сүйлөгөн жан эмес. Бул мүнөзү өзгөлөрдөн аны айырмалантып турат. Имаш кылчактоо дегенди билбейт. 10-15 канча бир кадам аралыктагы турган курмандыгына бүт кан тамыры, булчуңдарын жайып туруп, көз ирмебей туруп, күркүрөгөн жаалдуу добушу менен бир серкип алып кое турган кара кабылаң сыңары. Эч нерседен коркпогон, өзүнүн туура иш жасап жаткандыгынан шектенбеген, коркунуч жүрөгүндө жок секирикти эмне менен толтурууга болот? Эч нерсе менен. Жада калса канга бүткөн табиятынан тажаал, адилдик күчү жанын берүүгө даяр. Мындай турпатын ажаал дагы коркута албайт. Кашпаштуу тагдыры кез келип, күчтен келбей калган убакта дагы карышкан жаагын жоосунун кекиртектеринен албай туруп, акыркы күч дареметин жыйнап, жек көрүүсүн карегине топтоп алып, жалтанбастан өзүнүн көз карашына шек келтирбеген бойдон кирпигин шылк түшүрүп багынбай кете берер. Имаштын кыял сырын жакындан билгендер андан чындап жалтайлашчу. Анык баатыр кээ бирчилеп каруу булчуңуна таянбайт. Баатырдык табияттан болот. Баатыр элге алынып келет. Адил, таза, ыплас нерседен жалтанбаган кашкөй турпат үчүн баатыр аталат. Муну билбейт дейсиңби Нука? Билет. Спорт мектебинде бала чагынан денесин чыныктырып, күрөш менен машыгып, буурадай булчуңду, буканыкындай жоон моюндуу булчуңга оордуктарды көтөрүп, эми ошол эт майдан бүткөн төөнүн жарты этиндей болгон денесинин иномарка машинелерге тыгып олтуруп алып, Нарындын башынан аягына бир чыгып зуулдатып жүрүшкөн, өздөрүн спортивный мирбиз деп атаган топтун кармангандыгы жигиттердин эс кыялынын 5 манжасындай жатка билет. Бул топту темирдей чеңгелге салып тырыштырып кармап турган көмүскөдөгү анабашы болот. Боха. Көмүскөдө дегенинин себеби бар. Жаратылышынан коркок адамдардын дили куйтулук. Эки жүздүүлүк менен ширелишсе, анык келечекте чыккынчылык кылаарына шек да жок. Нука муну жакшы билет. Могу төшүн дагдайта эки жака келберсине көз таштаганы менен турмуштук тажрыйбасы жагынан бири да Нукага караандабайт.
Анткени ал жамандык жакшылыкты, алдамчылыктын, каразгөйлүктүн араны ачык жүргөн, эл кыжылдаган чоң шаарларда, чет жакаларда көп жүрдү. Алдырганга алдырып, жулдурганга жулдуруп жүрдү. Түрдүү мүнөздөгү, тили булбулдай сайраган, арине жан дүйнөсүн бөйөн чаян, уулуу жылан уялаган, арам пөөш, көзү кылт этсе кекиртегине бычакты малып алуудан кайра тартпаган, жай олтура турган чөйрөдө тынч албай ойдолоктоп, ууру көздөрү митаамдана, ичиндеги жек көрүүсүн билгизбей бек сактаган, душмандардын ооматы келип турган кезинде шилекей алышкан дос болуудан айбыкпаган, башка убакытта бурчтан аңдып туруп далга бычак урган эки жүздүү, эби келсе атасын барымтага кармата берчү ыймансыз кишилерге дагы аралашты. Андыктан сүрмө топ болуп жүргөн жигиттердин кимиси кандай экенин, башы жумуру айры бут пендеге түшпөөлөс болгону менен Боханын мүнөз карылыгына жык толгон. Айырмаланып турган башкы белги куйтулук. Бирок бөлөк куйтулуктардан айырмасы бул алысты көрө билген көсөмдүгү, эң да сыккан биларман сыяктуу. Ал эртеңки бүрсүгүнкү керек болсо 1 жыл ичинде жүргүзө турган иштерин күн мурунтан билип, ага даярдык көрөт. Айталык, шахмат оюнда чынчыл таза оюн менен жеңишке жетишсе, ал эми бул жеңилип баратканын билгенде фигуралардын улам бирин атаандашына байкатпай катып алып жеңишке жетишкен оюнчуга окшош. Ал эч нерседен жийиркенбейт. Көздөгөнүнө жетүү үчүн күрөштүн тыюу салынган ыкмаларына абийирсиз түрдө колдоно берет. Мындай иштерди аткаруусуна ач көздүгү дагы себепчи. Ал дайыма иштин башында болуп, ортого коюлган даамдуу аштын өзүнө көбүрөөк өлчөмдө тийишин ичтен дайыма тилейт. Айтылган максатына жетип, кирешенин көп бөлүгүнө ээ болуш үчүн ал акылын, күчүн сарптап, керек болсо чыккынчылык жолго баруудан дагы ирэнжибейт. Адамдын канын төгүү максатына жеткире турган негиз болсо, ал аны ишке ашыруудан тартынбайт. Бирок анын кыймыл-аракетин багыттап жөнгө салып турган бир мүнөз кыры бар. Ал коркоктугу менен ширелишкен. Коркунучту дайыма өзүнөн алыстатып түртүп турган сактануу сезими. Андыктан айкелер ою аны андан түртмөлөп тургандыктан тобокелге баруучу ага зыяны бар коркунучтуу ишке барууга туура келсе, эч качан ал ишке өзү барбайт. Башкалардын колтугуна суу бүркөп, алдыртан коркунучтуу ишке даярдап, качан чечүүчү убакыт келгенде байкатпай четте кала турган буйтканы күн мурунтан өзүнө камдап жүрөт. Бул ыкмасы аны кээде түлкүнүн байкатпай туруп күрүгүштөгөн топ менен кол салган чөөнүн айрым бир учурунда көркоо карышкырдын терисине алмаштырып куулган айбандан да, адамда да жок коркунучтуу айлакер бир жандык сыякы элес калтырат. Аны жалпы жонунан өзгөртө турган үч белги: чыккынчылыкка жол берүүчү коркунуч, арампөөш куйтулук жана акча дегенде мекенин сатып ичүүдөн кайра тартпаган, чегинен ашкан ач көздүктүн акыры ошол мүнөз ээсинин башын жутаары бышык. Көмүскөдөгү ана башы болуп жүргөнү дагы бекер жеринен эмес. Эл көзүнө эмгек сиңирген машыктыруучу болуп, жакшы, таза адам катары көрүнүп, ал эми акча өндүрүү сыяктуу булганыч иштеринин баарын тиги машина минген бирөөлөрдү зекип, коркутканына эрдемсинген көңдөй баш торпедаларына жүктөп коюп, түшкөн кирешени бөлүштүрө келгенде арыстан үлүштү өзү алып, казна башчы болуп жүргөнү белгилүү. Боханын ач көз өнөкөтүн билсе да эч кимиси кыңк дешпейт. Анткени ал алардын ана башы. Ошондой эле өзүнүн көп жыл спорт мектебинде эмгек кылган, эмгек сиңирген машыктыруучу катары белгилүү Кадыр Баркы аны мыйзам коргоочулардын калкалап турганы жашыруун эмес. Тоо арасындагы кичине калаанын жогорку тепкичинде отурган бийлик төбөлдөрү дагы бул топту анча-мынча тентекчилдиктерине көз жумуп, ал турсун кай бир учурда аларды канаттарынын астында калкалап, өздөрүнүн дасторконунан устуканда берип коюшат. Мына неликтен спортивный мир Боханын жийиркеничтүү иштеринен кабардар болушса да үн катпай мелтирешкени. Ал эми булардын тобуна кийинки жылдары кошулган Алмаз, Лимонтинин турпатычы. Бул кеңири сөз кылганга
арзырлык болбосо дагы көңүл бурууга толук арзыйт. Жаратылыш кемчилик кылып койгон пенделердин бири ушул. Бою бакене эмес, айрине көзгө толумдуу шыңга эмес. Мүчөсүндө сыны жок тарбай өскөн, суу жетпей калган кара жыгач өңдүү, жүзү каны сыгып алынган өлүк сыяктуу кубарган, көздөрүнүн караганы түссүз. Карегинин тегеренгени болбосо, жашоо жок кунарсыз чөл сыяктуу суук сезилет. Түйрүйгөн эпсиз эрин, өң түспөлүнөн жылуулук сезилбейт. Көңүл коштук ошону менен катар ырайынын ар бир сызыгы чогулуп келип, дайыма бир нерсеге нааразы болгондой ички кыжыр чагылып турат. Акыл чабыты тайык, бирок ушул кемчиликтерин жаап жашыргысы, ошолордон бийик тургусу, айырмалангысы келген белгиси. Бүткүл дүйнө орду түү менен кыйрап жатса да, булактар соолуп, бактарактар куурап, тирүүлүк токточудай коркунуч туулуп жатса да, солк этпеген кайдыгер туруктуулугу. Мындай адамдар сулуулукка, кооздукка, муздак жүрөктөрү таштан бүткөн. Бийик адамгерчилик, тунук сезим, аруу сүйүү тууралуу эргип сүйлөп жатсаң, сени шылдыңдагансып, керекелүү муздак жылмайган сезимдерди келтирет. Кан тамырдагы канды безелентип чуркатууга аргасыз кылган мөл булактай сезимдер аны эч качан ээликтирбейт. Не дегенде андай сезимдер жокко эсе. Арине, муз менен таштан бүткөн сыңары кээ бир адамдарда сыйлоону пайда кылат. Болбосо Боха менен Лимонтинин ортосунда кандай жакындык болушу мүмкүн эле. Каару күч жагынан илмейген чабаал. Арине коркок эмес, жүрөгү таштан бүткөн. Лимонти бир чети Бохада сестенүүнү пайда кылса, экинчи жагынан сыйлоону пайда кылып, анда жетпеген мүнөздүгүнө, чечкинсиздигине толкунданып тургандай сезчү. Эгерде бир адамды жоготууга туура келсе, аны Лимонти көз ирмебей туруп аткарышына ишенчү. Ошондуктан бардык айлакер коркок адамдарга мүнөздүү ой менен Лимонти сыяктуу адамды ығы келген жерде торпеда катары пайдаланса, болооруна көзү жеткен. Ал эми бул топко кирген берки жигиттер тууралуу сөз бөлөк. Имаш базардын жанынан Нукага жолуккан соң, ошондон түз спорт мектебине барды. Машинесин жол жээгинде аялдатып, сыртка чыгып бир кабаттуу бийик курулушка карай адымдап жөнөдү. 60-жылдары тургузулган курулуш. Алгаш жеңил атлетиканын түрлөрү, баскетбол, волейбол боюнча жаштар арасында мелдештер уюштурулуп жүрдү. Бирок узундугу 18, туурасы 9 метрлик тар залда спорттун бул түрлөрү боюнча көнүгүү жүргүзүп, жеңил атлетиканы тарбиялап чыгарууга ыңгайсыз болчу. Ушундай абал бир топ жылга чейин созулду. 1971-жылы Фрунзедеги дене тарбия институтун бүтүп келген Бекмаматов Сүйүнбек спорт мектебинин директору болуп дайындалгандан бери абал түп тамырынан өзгөрө баштады. Эркин күрөш боюнча мастерликке кандидат Сүйүнбек тоо жергесиндеги Нарын калаасы, анын чеке белиндеги айылдардан келечекте балбандарды тарбиялап чыгаруу үчүн денеси чымыр спортко кызыккан жаштарды калк арасынан издей баштады. Күрөштүн эркин түрү боюнча ачылган жаңы секцияга тестер балдардан баштап, эрдилерине түк жаңыдан кылтайган бозуландарга чейин туш-туштан агылып келишти. Жылдар өттү. Келечектеги кыргызды бүткүл дүйнөгө таанытуучу балбан чемпиондор, а балким аталыска угулуучу машыктыруучулардын жүздөрү дааналанып, ысымдары аталып баштады. Шамиев Алмаз 1981-жылдан тартып СССРдин уландар арасындагы 3 жолку чемпиону. Мамытбеков Асылбек сайыздык маанидеги уландар арасындагы жеңүүчү. Бейшембеков Нарынбек 1984-жылы Кореянын Сеул шаарына уландар арасындагы мелдешке барып алдыңкы орунду алып келди. Мезгил Учкул кийинки муундардан Табалды уулу Сүймөнкул 1997-жылы Иранда болуп өткөн бүткүл дүйнөлүк мелдеште дүйнөнүн чемпиону болуп аталды. Алмаз Аскаров 1997-жылы Азияда 3-чү орунду жеңип алды. Аламышык тоосуна маңдайлаш бир тар капчыгайдан орун алган Нарын калаасынан эле дүйнөлүк мелдештерде бөлөк өлкөнүн күрөш өтүүчү килемдерин тамандары тепсей, Тяншандын өпкөнү аптыктырган таза абасынан кана жутуп, дарылыгы күчтүү кымызынан ичип,
тестиер кезинен ат жалынан тырмышып шамал жарыша зуулдап чоңойгон кыргыздын кызыл бет уландары атаандаштарынын ар бир кыймылын көзүнөн албай чеңгелдерин арбайта канчасы тоорулап басып турушпады. Кыргыздын балбандары айрыкча элет жеринде кас-кас тургандан баштап шибердин үстүндө энтеңдеп ала жулкулдашып күрөш менен чоңоёт. Арине күрөшсө илгерки ыкма, кол чалма, бут чалма, кара күчкө салуу менен бир үйдүн 5 жандыгы болсо да кыргыз малын бийик бетке жаят. Ээсинин кыйкырганына карайбы, ача тыяктуу мал кийиктерден бетер тик бетке тырмышып, ширелүү тоо чөбүн искейт. Боорун жерден көтөргөндөн кырашып, жөрмөлөп чыккан балдар күйпөлөктөйт. Өпкөлөрү таза, дени сак болуп чоңоёт. Ошондон бу шаардын илмейген, кубаты бойлоруна кеткен ак куба балдарына караганда тоолук балдар кыйла, карылуу, шамдагай келишет. Буларга күрөштүн эл аралык калыптанган ыкмаларын үйрөтүп коюу жетиштүү. Түз киргенде күрөш залы, оң жакта машыгуу бүткөндөн кийинки чайкануучу бөлмө. Күрөш залда жерге салынган маты килемдин үстүндө абанын салкынына карабастан чала жылаңач, сандан жогору иини төшү ачык, ар чымдама өңдүү барсовка кийген 10 чакты өспүрүм эки-экиден болуп күрөшүп жатышыптыр. Денени ийитип, ийкемге келтирүү үчүн көнүгүүлөрүн бүтүп, эми эки-экиден болуп алышып, үйрөнгөн ыкмаларын кайталоого киришкен окшойт. Залдын ичинде күшүлдөгөн энтиккен үндөр кулакка эшилет. Ичкери кирген имашты дароо байкаган жок Кабыл. Ал асты-үстү менен спорттук кийимчен, мойнуна боосунан илинген ышкырыгын салпылдаткан тейде мыкты килемдин четинде, маты килемдин четинде жөлөңгүчү бар үстөлдө отуруптур. Эмил, мельницаны туура жаса. Ошондой. Кайра жаса. Эңкей, буттан кармап артка чап. Машыктыруучунун өкүм кыйкырыгына салат Кабыл. Тууралжын келген мойну жоон көкүрөк булчуңу мыкты өнүккөн жигит. Кийинки мезгилдерде балдарды гана машыктырып, өзү көнүгүү жасабай эринчээк болуп кеткенден улам денеси ашыкча салмак байлап толуп баратканы байкалат. Ушул учурда дагы бирөөгө кыйкырайын деп ооз ачканы баратып токтоп калды. Имашты көрдү. Бирок колун алыстан бир көтөрүп коюп, аны көздөй келаткан чоң көз айнекчен, сакал муруттун сыйда серпиген тааныш өңдүү көрсө да баштагы калыбынан жазбай, көздөрүн саал жүлжүйтө, жүзүндө мыскылдуу күлкү аралата теңсинбегендей отура берди. Мурун мынча эмес. Төөсү көрүнөр замат Имашбайке деп алыстан жүгүрүп келип салам берген кичи пейил балдардын бири болчу. Анын үстүнө бир тууган агасы Кубан Өмүргазы менен жер үстүндө там-туң баскандан кубалашып ойногон, 2 күн көрүшпөй калса издешкен ажырагыс достордон. Кабыл кийинки убактарда өзгөрдү. Эмнеликтен өзүн өзгөлөрдөн бийик коюп чалкалай басып жүргөнү, адамдарга кылган мамилеси жада калса, кыймылы, үнүнүн өзгөрүшү кай себептен билүү кыйын деле эмес. Бир гана Кабылбек эмес, буларга кошулуп алып камчысын чаап жүрүшкөн 22 жаштагы Жолдошбек Исмаилов, 24 жаштагы Айманбаев Токтобек, Сыдыкбеков Канатбек, Ибрагимов Раушанбек, 26 жаштагы Нурдинов Руслан, 27 жаштагы Маңолбаев Эмилбек, Кабылдан 2 жаш кичүү Мамырбаев Кубат Боханын сөзүн кыңк этпей угушат. Неликтен? Коркушабы? Не бөлөк коркок билиши барбы? Албетте жашы улуу, эмгек тажрыйбасы баарынан жогору. Спорт мектебинин директоруна иши сөзү менен жаккан, турмуштук тажрыйбасы бай, амалкөй, өзүнө залал тийгизбеген, иштин баарын камырдан кыл суургандай чечкен. Мына ушул боз баш балдарды чүлүктөп алыш кеп бекен. Мына бул бирин экиси гана үйлөнгөн, калганы бойдок жүргөн балдарга эмне керек экенин сопсоонун билет. Акча. Ал мустактан адамдын көөнүн азгырып, шуудураганы кулакка музыкадай угулган, анын артында жарыктары төгүлгөн ресторан, кылыктанган жапжаш бийкештер, кымбат баалуу кийим, штановский джинсы, кожаный куртка, норка тумак, бутка келишкен италиялык туфли же башы уштукуй казачок. Андан башка эмне керек? Цивильный жашоо, цивильный жашоо, цивильный жашоо, цивильный кыздар, крутой машина, крутой достор. Мунун баарына ким жеткирет? Албетте тонкий жасалган подход. Анча-мынча сес көрсөтүп, маха көрсөтүп коюу. Болду.
бедалагалар чөнтөгүнө акчаны өздөрү салып беришет. Мына булардын мурдуна бок сүртсө билбеген жаш балдардын философиясы. Боха алардын көмүскөдөгү ана башысы гана эмес, алардын атасы, керек болсо жазалоочусу, ар нерсени өз ордуна кое турган жол көрсөтүүчүсү. Ошондуктан Боха эмне десе, баары ошого макул. Башка кайсы жерде мындай акылдуу мыйзам коргоочуларга бийликке дагы жаккан, жоктон бар жасап акча тапчу жерди көрсөтүп берген паханчикти табышсын. Мына ошол ар кимге сес көрсөтүп жүргөндөрдүн ана башы Боха болсо, анын оң колу катары жүргөн Кабыл ыңгыранбаганда ким ыңгыранат? Качан Имаш тике басып келгенде гана Кабыл өйдө болду. Канчалык өзүн текебер кармап турбасын, Имаштын көз айнегинин артынан тиктеп бир калыптагы өткү көз карашын кезиктиргенде жүзүндөгү мыскылдуу күлкү жел учкандай жок болду. Шашып саламын биринчи айтты. Ассалому алейкум Имаш байке. Ассалому алейкум Имаш байке. Алейкум салам. Үнүн анчалык көтөрбөй, чарчаңкы айтып, Имаш көзүн машыгып жаткан балдарга бурду. Тренировка кылдырып жатасыңбы? Башкалар кайда? Карыбек байке азыр келет, жакын эле жерге чыгып кеткен. Балдарыңар аз го? Күн суук эмеспи? Ооруп калгандары бар. Күн жылууда жакынкы айылдардан өйдө келишет да. Унчукпай калып сурады Имаш. Бохач? Ал кайда кетти эле? Келип калышы керек эле. Көзүн митаамдана жүлжүйттү Кабыл. Жөн жай элеби? Эмне жумуштап? Кабылдын билмексенге салып кууланып жатканын билсе да, жөн салды жооп айтты Имаш. Чогулуп бир сүйлөшсөкпү деп ойлогом. Нукуга базардын жанынан жолуктум. Түштөн кийин сүйлөшөбүз деп айттым. Кабылдын жүлжүйүп турган көздөрү чоңураак ачыла түштү. Биздин балдар мененби? Спортивный мирдин балдарбы? Түштөн кийин вряд ли чогулушат. Кечинде келишет да тренировкага. Спортивный мир дегенин сөзүн туурады Имаш. Өңү түктүө түштү. Тренировка кылып, келечекте чоң спортко чыгабыз деп үмүт кылып жүргөн жаш балдардан өйдө тобуңарга кошуп алдыңарбы? Улуу башыңар менен ушуну жасап атсаңар, бөлөктөр эмне кылышат? 7-8иңер кошулуп алып, мир болуп алыптырсыңар. Кайдагы мирсиңер силер? Мир деген сөзгө жооп бере аласыңарбы? Мурдуңарга карап бышкырбайсыңарбы? Силерди уюшкан топ же мындайча айтканда талпасыңар. Ушул тууралуу разборка жүргүзөйүн дедиңиз беле? Тиштене сурады Кабыл. Жүлүнүнө тийген сөздөрдү эшиткенде чыйрала түштү окшойт. Кайдагы разборка? Ачуусу жок сүйлөдү Имаш. Таптакыр түшүнбөйсүңөр. Разборка болот. Ал эми бүгүнкү жөн эле сөз. Мындайча айтканда, жөн жай отуруп кеңешчү. Өзүң деле билесиң, эмне тууралуу сөз болорун. Кууланбай эле кой. Мен башкадан күтсөм дагы сенден күткөн эмесмин, Кабыл. Карачы Боханын сөзүнө кирип алып, эмне кылып жатасыңар? Мен эмне кылып, эмне койсом өзүм билем. Кесе айтып терс бурулуп кетти Кабыл. Сүйлөшө турган болсоңуз кечинде келиңиз. Болот байке, башкалары бүт болот. Болуптур. Саат 8ден кийин Семетей спорт залына келем. Балдарга айтып кой. Бурк этип Имаш сыртка бет алды. Ооздон Карыбек менен бетме бет кагылыша түштү. Имаштын бою бир аз кырдуураак, ашык эти жок, кажырлуу далдаңдай баскан Карыбек жадырай, эки колун сунуп учурашты. Эшиктин оозуна сүрүлбөй, бири-бирине кол беришкен бойдон сыртка чыгышты. Кандайсың Имаке? Үй бүлөң жакшыбы? Уулуң чоңоюп жигит болуп келатабы? Жашы улуулап бараткан кишилерге таандык мүнөз менен барпалаңдап ал жайын суроодон баштады Карыбек. Имаш болсо тигинин суроолоруна жооп бергендин ордуна Карыбекти сынаган көз карашын кыйыта карап ойлонуп турду. Мындан канча бир жылдар мурун Карыбек Нарындын ички иштер бөлүмүндө милиционер болуп иштөөчү. Жазымышпы, тагдырдын катаал буйругу дейбизби, не керт башына кеткен кемчиликпи? Автобекетте бир бозулан баланы уурулук кылып жаткан жеринен кармап, ички иштер бөлүмүнө алып барып, каршылык көрсөткөн колу туткак уланды катуу уруп коюп, денесине оор жаракат келтиргендиги үчүн соттолуп кеткен имиш. Ошондон кийинби же болгон турпаты ушундайбы? Өзүнөн кичүүлөр ороң параң сүйлөсө да эрөөнө албай, жазгангансып четте туруп калчу жалтак мүнөзү бар болчу. Жаш курагы улук үй бүлөлүү болгондуктанбы, ишине так Карыбек спорт мектебинен бейчеки каршы жылбайт. Түрмөдөн бир ирет жүрөгү жалкып калган Шорду спортивный мир деп аталган топтон боюн какас тутуп, тегерегиндеги болуп жаткан окуяларга көз жумдуу мамиле кылгандай сезилчү. Качан көрсөң ал спорт мектебинде Кабылдын же Боханын группасындагы
балдардын машыктырып жаткан болот. Кийинки учурда жумушка илең салаң тийди кашты мамиле орун алып келаткан. Менин жумуштарым чыгып калды. Балдарымды карай туруңузчу, Карыбек байке деп коюп, сырттан жел маяандай сызган жеңил машинелерине отуруп, тигилер зугу жүрүп кетишет. Карыбекке баары бир. Мойнуна тагылган милдеттен бетер улам бир группаны машыктырып, чарчаганына кайыл болуп, берки тренерлерчилеп, көчүгүн үстөлгө кадап салгандай ордунан жылбай, ышкырыгын чырылдатып, же үнү бүткөнчө кыйкыра бербей ордунан тура жүгүрүп, эркин күрөштүн бардык ыкмаларын Айтор Палан Пастанбай ыкмаларына чейин килем үстүндө көрсөтүп, алка-шалка тергетип, эртеден кечке тер сасып залда жүргөн. Жалгыз ага тренер ушул. Имаштын Карыбектин бутунан башына чейин сынаакы көз жүгүрткөнү тегинен эмес. Кечээки эле элет жеринде төрөлүшүп чоңойгон, кийин машыктыруучу болуп спорт мектебинде эмгектенип жүрүп, эми бекер оокаттын кынуусуна кирип, не элге кылган пайдасы жок. Тескерисинче өздөрүн спортивный мир деп атап, көздөрүн май баскан жаш жигиттердин ортосунда арабөк калгансыган, өзүн 5 жаш улуу эр ортосуна жакындап бараткан адамды тиктегени, бет алдында турган пенденин көпчүлүккө тийген таасири канчалык үлүшү өзүнө алганын билгиси келген ниет жатат. Рас, өзгөрүлбөгөн пенде болбойт. Ошентсе да ар кимдин жеке нурк насилине, адам абийирине жараша бир жагына не актыкка же каралыкка оодук кылат эмеспи? Кеп мына ушунда. Каке, ишиңер кандай? Сынагандай сурады Имаш. Кандайын сурайсың, Имаш? Суроого суроо менен кайрылды Карыбек. Дароо жооп кайтарбай чөнтөгүнөн Имаш тамеки алып чыгып түтөттү. Деммедем 2-3 ирет соруп, тамекинин сурдан түтүнүн бурулата үйлөп, оозунан бир саам ала коюп, ойлуу сүйлөдү Имаш. Сенин оюңду билгим келет, Каке. Кандай дейсиң? Балдардын кылганын туура деп эсептейсиңби? Баарынан улуусусуң. Көптү көрдүң. Спортивный мир деп өздөрүнчө бөлүнүп алышып, мен гана жыргасам болду. Эл менен ишим жок деп өз билгендерин жасап жүргөндөрү жакшыбы? Мен ушул тууралуу бүгүн балдар менен кечинде Семетей спорт залында чогулуп сүйлөшөйүн дегем. Көрбөйт деп уур кылба, укпайт деп ушак айтпа деген кеп бар. Эл көрүп билип турат, арызданып жатышат. Атыгүл мага нааразы болуп, сен Имаш өзүң дагы ушулардын таламын талашкандан соосуңбу? Өзүң чогулуп жүрбө, тыйбайсыңбы? Элди жүдөтүп жиберишти дегендер бар. Тыйганда менин колумдан эмне келет? Же положенист болбосом? Талгат положенист экен, ал кесилип кеткенде эч ким суроо сопкусуз эле тиги тубик болуп араң жүргөн Күрүчбекти шайлап алышыптыр. Эгер мындай боло турган болсо, Талгаттын өзүнүн көрсөтмөсү менен убактылуу положенист турмак. А буларың антпеди. Эми Талгат зонадан чыгып келди. Бүгүн спорт залга ал да келет. Өзүң ойлоп көрчү, 2 положенист болуп калды. Кимиси элди карайт? Ошону чечүү керек бүгүн. Бул бир жагы. Экинчиси, элге берген убадасы кайда улардын? Базарды, көчөдөгү уурлуктарды, бири-бири менен мушташкан зөөкүрлөрдү, чоң муштумдарды тыябыз дешкен. Ушул нарындан соттолуп зонага кеткен, түрмөдө отурган жердештерибиз бар. Аларга тамак-аш, кийим-кече, тамеки, чай, греф кылабыз деген убадалар кайда? Интернатта окуган жетим балдарга карайбыз дешкен. Карамак түгүл, сокур тыйын беришпептир. Кайра нарында беспредел уюштуруп ийишиптир. Эл ишенип, общакка тыйын беришсе, бардыгын өзгө киртектерине жумшаптыр. Бербегендерин сабап, коркутуп, проценти менен салык салышыптыр. Мынау нарында бир эмес 3-4 жолудан зонада отуруп келгендер бар. Мындай акулаларды, мындай беспределди көргөн эмеспиз деп, алар жерге түкүрүп жатышат. Мен таң калып жатам, Каке. Булардын көздөрүн такыр май басканбы? Сырттан басып кирген агрессорлор дагы мынчалыкка барышпайт. Өз элин өзүнө чөчтүргөн мындай жапжаш балдарды бузуп жатышпайбы? Мына мен зонадан көргөм жаш балдарды. Анча-мынча натаска берип туруп көкүтүп койчу. Эчтекеге карабайт. Торпеда болуп элге бир тиет. Кайсы жерде болбосун, зонада, түрмөдө, воляда болсун, бардык жерде акыйкат, жүрүш туруш, түз движение керек. Карачы тиги чолпон аталык Рыспек деген жигитти. Бекерден эл аны урматтаган жери жок. Уялат экенсиң карап туруп. Эмне, нарында ошондой тартипти орнотууга болбойбу? Керек болсо тоолуктар айрыкча кең пейил, меймандос келишет. Иши кылса эл арасында
кара бет атка конду спортивный мирсиңер. Мен буларды сага эмнеге айтып жатам билесиңби Каке? Кантсе да сен баарыбыздан жашың улуу. Бир топ жылдан бери булар менен чогуу иштешип келатасың. Ар бирөөнүн кыял жоругун беш колуңдай билесиң. Айрыкча Боханын. Жанагы Лимонти деген эмеге кошулуп алып Аман, Нука, Кабыл, Боха ушулар эле балдардын арасын иритип жатат. А Жоки болсо настоящий торпеда. Андан бөлөккө шыгы жок. Бохага болсо ушундай торпедалар керек турбайбы? Аныкы түшүнүктүү. Эми кандай дейсиң Каке? Сенин улуулук сөзүң айтаар күнүң бүгүн. Кечинде саат 8ден кийин Семетейге барып сүйлөшмөй болдукпу? Жооп күткөндөй Карыбектин оозун тиктеп туруп калды Имаш. Имаштын көпкөлөң спортчу балдарга караганда эл ичинде алда канча сыймыгы жогору экендигин анын күйүп жатып айтканын сезбейт дейсиңби? Арине, шүйкүнү жаман. Боха баштаган топтун жогдор жылын дүңкүйткөн азуулуу бөөрү өңдөнүп, Боха жол баштап, артынан самсып ээрчиген жаш карышкырлар тиштерин шакылдатышып, кызыл көрсө качырышып, жылуу кан эңсеген үйүрдөй көздөрүнөн ачуу жин түтөп, жортуулга чыккан шекилдүү. Өзү көчөгө чыгып аралашып самсып жүргөнү менен алар баш салган аяка баш салып табакташ болуп жүрбөйбү? Тигилер канды булоон той кылып, туш-туштан түшкөн акчага арак челектеп ичилип, андан арткан үрткөн шыбага анын энчисине тие калып жатканы жалганбы? Имаш көкжал, муну таанууга болбойт. Акыйкат дегенде ичкен ашын жерге коюп чуркаган жан. Демек жаш карышкырлардын ынсапсыз көркөөлүгүн көрүп, чыдабай көкжалдыгына салып азуусун көрсөткөнү кимиси жеңет? Акпы же карабы? Бул караш шахмат оюн талаасын элестеткен сыякы. Бирок бул жерде көпчүлүк азчылыкка жекелеп коеру шексиз. Анткени Имаш өзү күч кубаттуу фигура болгону менен анын артындагы бир-эки фигуранын пешкадай дарамети дагы жок. Сан жагынан дагы аздык кылышат. Өзү кандай позицияны ээлейт? Позициясы дагы курусун. Калыс байкоочу катарында кала берер. А балким кол булгалоо туура келсечи, Айтор башымаң унчукпай кутулганы дагы дурус эмес. Жооп күтүп турган Имашка акыры жооп бериш керек эмеспи? Имаке үнүн терең кудуктан угулгансып күңгүрөнүп чыкты. Мен ушул балдардын ишине кийлигишпейм. Анын үстүнө билесиң, баягы бир кырсыктагандан кийин ого өтер башты катып калдым. Көрүп жатам кээде балдар жаштыгына салабы, кызыгандуу эмелер аша чаап кетишет. Эмне кыл дейсиң? Же заманың ушундайбы? Мындан бөлөк сөзүм жок дегениби? Далдайган ийиндерин куушуруп, көзүн Имаштан ала качты Карыбек. Заманга шылтаба, катуу айтты Имаш. Тарыхта азыркыдан катуу жашоо, эл мүңкүрөп өз мекенине батпай, сай-сайлап тентиген заман болуптур. Шыгыраган элдердин сөөгү көмүлбөй калган кез болуптур. Айгышкан согуштар өткөн. Ошондо деле адилетти орнотуп, өлсөм да чындыкты сүйлөп жатып өлөйүн деген дили таза адамдар жашаган. Айта берсе сөз көп дедиби? Колун өкүнүчтүү серпип сүйлөдү Имаш. Карыбек түшүн, кылмыш кылган ишке жалгыз өзүң күнөөлүү эмес, ошону жасаган, ишин көрүп турган, ичтен тымызы макул болгон адамдар өзгөчө күнөөлүү деген сөз бар. Дүйнөдө муздак кайдыгерликтен өткөн күнөөлүү жок. Болуптур Каке. Аман бол. Аякы сөзүн кейиген түрдө, бирок ички тереңинде башты жерге салбаган, акыйкаттан кайтпас өжөрлүктүн белгиси бар күчтүү добуш менен айтты да, тез-тез адымдап, ич дүйнөсүндө жагымсыз ойлорду туудурган бул чөйрөдөн эртерээк эле алыстап кеткиси келгендей машинасына кайра басты. Кабагы кир чалып, от алдырган машинесин айдап баратса деле, ички сезимдеринин ууланткан ойлорун качанга чейин арылбай жүрөт беле. 64-түн жанына жеткенде артын кайра-кайра түтүлдөткөн машиненин сигналын угуп калып кылчайды. Шадыбек досунун түсү сары 06 маркасындагы таанымал Жигулиси соңунан куйругулаш келатып, тим эле жабыркап келаткан көкүрөгүнө айыгар оорунун дарысы өзү табылгансып сүйүнүп кетти. Чыныгы дос деген ушул. Машинесин жол жээгине аялдатканча сары Жигулини да ага удаалаш токтотту. Машинесинен чыкпай күзгүдөн Жигулисинин эшигин чала жапкан тейде калдаңдап шашып келаткан караанды көз кыйыгынан тиктеп өзүнчө жылмайып койду. Өзүнөн бетер шашма Шадыбек кургур. Ичинде арамы жок, оомом өзү бар, бирок анысы өзүнөн бөлөккө тийбеген. Бу дагы чындык дегенде чыркырап ортого түшө калган. Өзүнөн эңзердей бирөөгө тең тайлашууга туура келсе, жеңилип калам деп ойлобой, көйнөгүн чечип ыргыт ийип, каруулаша билек түрүп кирген жылаңач баатырлардын бири. Элпектиги жанда жок, эң бийик мүнөзү өмүр ичине кек сактап көргөн эмес.
Азыр беймал. Февраль айынын бүтө жаздап калган маалы. Кудай Тааланын жараткан ушул берендерине дагы акыл эс берип койгон сыякы. Алар дагы жазды эңсеп күтүшөт. Күн бүтүп ичер суусу түгөнүп, канаттары талганга чейин алардын ырыскысы түгөнбөйт. Учуп жүрүп жадаган сыңары анда санда каркылдап үн чыгарып, үймөктөрдүн үстүндө конуп отурушуп, муштумдай карарган каргалардын тобу тии чоң жолдо бурулуп, алардын тушунан өткөн, тапталган жолго түшүп чубашып келаткан эки пазик автобусту топчудай капкара көздөрүн тигилте карап турушуп, анан тигилер жакындай бергенде гана ордуларынан учууга козголушту. Карк деген коркунуч билдирген сымак өтө алыстап асман мейкиндигине жетип кетишпей, ушул арага жипсиз багынган сыңары айланып турушат. Жүргүнчүлөрдүн көптүгүнөн болуу керек. Бир жак капталына оордук сала ийилкип калкыган кош автобустун артынан жеңил машинелер чиркелген эмелердей катарын бузбай келатышат. Ак түстүү Nissan, Шадбектин сары түстүү Жигулиси, Боуханын Нивасы, Кабылдын Жигулиси, дагы бир нече чет өлкөлүк Россиянын машинелери аралаш чубалышат. Бөксө тоонун этегиндеги жайык түз жерге келгенде алдыдагы эки автобус катарлаш токтоп, бозум түлөк жигиттер бири эки эшигинен жерге секирип түшө баштады. Куйругу үзүлөр эмес. Жедеп ийиндерине тийишкенче шыкашкан окшойт. Жеңил машинелер ачылган эшиктерден өз баркын өйдө санашкан өңдүү, зыңгыраган, көпчүлүгү булгаары курткачан, айрымдары этеги тизесинен ашкан капкара кашмир пальтолорду кийишкен, ийиндери чолуу, чоюндан уютулгандай 4 чарчы жоон моюнда эр азаматтар түшүп, элдин чок ортосуна карай бөлүнүп басышты. Булар спортивный мирдин балдары. 20 чактыдай бар. Боха көрүнбөйт. Терпила деген имаштын сөзүн көңүлүнө катуу түйгөн өңдүү. Калган махоиттеринин саны түгөлдөй. Өздөрүнчө обочолонуп, үркөрдөй болуп топтошуп турушат. Ийиндерин керей күрсөйүп, нары бери басып, кайрадан өз тобуна кайтып келип, чынжырган мойнунан байланган жырткычтардай белгилүү аралыкка чейин буулуга басып барып, чынжыр мойнунан кыя жаздагандай ээсине келгенсип, тегерегин имере сестүү карангандар болбосо, мындан 2 күн мурун Семетей спорт залындагыдай өздөрүн ээн эркин сезе алышпайт. Көпчүлүк деген көпчүлүк. Агын суунун шаарындай бели жоон дөңгөчтөрдү агызган өңдүү ала салдырып кетиши ыктымал. Арине, тиги мойну жоон үркөрдөй топко караганда көпчүлүк имашка ылым санап, ал турган тарапка ыктап көч баштаган жалдуу ак бууранын соңунан типтик өркөндөрүн солуктура, бир жагына бет алгандай 200гө чукул адамдардын карааны сүрдүү. Мезгил шаш кеченге чукулдап, бир тоонун тынчы кетип, үзүлгесил үндөр ар кай тушта угула калып жатты. Баштабайлыбы? Кимди күтөбүз? Келчүсү келип бүтүштү окшойт. Келбегендери өзлөрүнөн көрүшсүн. Жыйынтыгын мынау жыйынга катышкан жигиттер жеткирет. Баштагыла. Мамлекеттик ишти чечип жаттык беле. Чындыкты угалы деп келдик. Канчага дейри беспредел боло берет. Эл шайлаган ынтымак ушуу. Эл алдына чыгып айтышсын. Кайда жүрөт жанагы Талгат деген положенец? Эмнени кыйратып иш кылышыптыр? Айтсын. Ой, Күрүчбек деген да положенец бар эмеспи? Ал кайда жүрөт? Деги канча положенец бар? На одного раба 2 прораба. Ха-ха. Ой кое турчу сен. Имаш сүйлөгөн жатат. Жакыныраак баралы. Имашпы? Сүйлөсүн. Тиги башында эле ушул имашты положенец кылып шайлаш керек болчу. Анан кайдагы бир чала таанылган Талгатты положенец кылып шайлап, эмне кылды ал элге? Тим койсо буларды элдин канын ичип бүтүштү. Турбайбы тигине? Челектей болуп, канга толгон дөбөттөрдөй болушуп. Кардын жарыш керек булардын. Спортивный мир имиш. Спортсмениңер дагы ушундай болобу? Кое тур эми сен. Сөздүн кезеги келгенде айт. Айтам эле, ушулардан коркомбу? Кое тур эми, ачууңду анан айтасың. Имаш сүйлөп атат. Айдөш жерге туруп алган Имаш канына бүткөн, калтаргууну билбеген, өткүрлүгү менен жарым тегерек тарта турушкан жыйындын катышуучуларын сыдыра тиктеп алып, добушу баарына жетсин дегенчелик кылып, бакылдап катуу сүйлөдү. Мен кыска сүйлөйүн, анткени ал айтпаса да түшүнүктүү. Билесиңер,
Өткөн сходкада Талгат Положенец болуп шайланган. Ал зонага кеткенден кийин жазылбаган мыйзам талабы боюнча бирөөгө өткөрүп бериш керек болчу. Ал үчүн зонага барып сүйлөшмөк түгүл, Нарындын атынан греф дагы киргизген жок. Өздөрүнүн кызыкчылыгын карап, Күрүчбекти Положенец шайлап алып, өз билгендерин жасашкан. Конкретно айтайын, общага таможнядан жумасына $300 түшүп турат. Орто эсеп менен алганда айына $1200. Бул оңой сумма эмес. Ал эми базардан, центрдан түшүп турган акчаларды айтпай эле коеюн. Бул акчаларды кандай негизде алып турушкан? Албетте, ынтымак коому алгач түзүлөрдө принциптер боюнча. Алар эмне? Мейли спорттук мелдештерди уюштурганга, келечеги бар барецтерге спонсорлук кылуу, спорт мекемелерине инвестор, маты сатып алууга жумшалсын. Ушунун бирөө аткарылдыбы? Жок. Жетим жесир, оокаты начар, колунда жоктор, мектеп-интернаттардагы мүмкүнчүлүгүнө жараша каралашабыз деген. Мунун бири дагы жок. Кайра тескерисинче араң жашап аткан элдин акчасын алып, өз керегине жумшашкан, машина алышкан, ойноп күлүп чардашкан. Буга окшогондорду кылмыш дүйнөсүнүн неписанный закондору боюнча эмне дейт, билесиңерби? Акула дейт. Людской грузду, мындайча айтканда, элдин акчасын ичип жеп түгөтүшкөн. Спортивный мир эмес эле өзүнүн кишкасын ойлогон кишкамандар. Анан булардын кекиртегин, кылыктарынын эң жаманы, чоң косягы братваны под сомнение койду. Бул эмне дегендикке жатат? Мындан ары эл ынтымагыңа же общагыңа дагы ишенбейт. Анан элге жүзү кара кылып көрсөткөн бохага окшогон терпилалар. Терпила деген сөзүңө жооп бере аласыңбы, Имаш? Давай кеттип элем нары жактан, айкай үн салды Лимонти. Имаш ашыккан жок. Мурдунун бел баскагына колун тийгизе көз айнегин оңдоп койду да, үн чыккан жака бурулуп, тамагын кырып жасады. Жооп берем. Элге угуза кыйкырды Имаш. Ушул жерден жылбай туруп жооп берем. Болот кайда? Ушул жерде жүрбөдү беле азыр? Тегерегин карады Имаш. Аңгыча болбой элдин арасынан суурула, бою Аман менен теңдеш узун бойлуу, жаратылышынан эле сөөгү оор, шыпылдап басканына караганда ашык этсиз, ак саргыл көзү кичирээк, жупуну кийинген жигитке назар буруп, элдин арасы дүүлдөп калышты. Болот, өзүң эле түшүндүрүп айтчы эмне болгонун. Боханын терпилла болгону какана есть айтып берчи. Болбосо бул жерде сомневаться эткендер бар экен. Баары уккандай кылып үнүңдү катуу чыгарбайт. Каршы алдынан тосуп алган Имаш айтты. Бою зоң койгон Болот абажарган көпчүлүктөн сүрдөп кеттиби, бир пас демин ичине жыйып туруп калды. Ушул жерге келгендердин бирди жарымын гана тааныбай калбаса, дээрлик баарын өңүнөн тааныйт. Көпчүлүгү менен ымаласы жакын, көздөрү жаркырап, аны карап тургандарга көпчүлүгү өзүнүн нарындыкмын деп эскерткендер. Чет жакадагы айылдарда өсүшсө дагы, нарынга келип тузун таткандан кийин өздөрүн ушул жерликпиз деп санабаска чарасы жок. Негизинен 40 жашка чейинкилер ишсе ашка, иштесе ишке тойбой турган кездери. Ошол үчүн акыйкат издеп, жашоо күрөш экенин ойлоп, чакчелекей түшкөн жакшылыктан жамандык астыга суурулуп чыккан турмуш агымына баамы жетпей, жээктен жээкке урунуп толкун сүргөн кайыктай ылаажы издеп жүргөн курактары кимдер гана жок дейсиң арасында. Ар кыл мүнөздөгү, бирок социалдык абалдары жалпы жонунан бирдей адамдар. Союз убагында даяр оокатка ай сайын берилүүчү маянага көнүп алган, жаңы заман келгенде анын чуулгандуу криминалдык окуялары, жумушсуздук, ынтымаксыздык, ичкилик, уурулук өңдүү нерселер мөндүрдөй дабырата койгулап келгенде, алапайын тап каяка барып баш катаарын билбей ненделгендердин кейиптерин кийип турган айба арбайлары. Дүйнөгө болгон көз караштары дагы ар бөлөк. Союз мезгилинде дайын аш, белең кийим, аялы кашында жалгыз аны иштетип коюп, өзү чөп башылап, ар кайсы иштин башын кармап, гүлү бир жерге додо болбой, ичкиликке ооп, бирок бул заманга келгенде шылтоого шыноо табылып, жумуш жок, кыйын болду деген менен куу кекиртегин тыя албай, көрүнгөндүн үйүнүн эшигин сагаалаган иттен бетер курушкан алаканына бирдеме түшүп калаар бекен деген үмүттө элдин түрткүнү менен келишкен бекер поздор дагы жок эмес. Эрте үйлөнүп, чээдей балдары биринен бири кичине, ошолордун куурсак үчүн азын оолак товар менен аялы базарга чыгып, өзү болсо солдоюп көчөнүн жээгинде ширеңке тамеки сатып турууну намыс көрүп, бир кезде тарамыштуу чоң колдору менен башын мыкчып, көчөдө колоктоп басып
кечинде үйүнүн босогосун аттагандан заарканган пенделер бар, бири кур эмес ой санаадан. Имаштын алгач сөздөрүнөн чоочулап, элге кара бет болгондон чоочулап, андан да артыгы бекер олжо акчадан ажырап калабыз деген ойдон кыпылдап турушат. Мен эмнени айтам? Боха экөөбүз бирдемеден улам урушуп кетип, мен мастер спортамын, өпкөңдү үзүп коем деп, кырдан уусунан экөөбүз жекеме-жеке мушташабыз деп, наарын суусунун жээгине барганбыз. Өңү албыра түшүп, мурду жанып сүйлөп аткан болот. Сөзгө жок экендиги билинип калды. Аябай былчылдашып мушташканбыз. Боха таяк жеп калган менден. Бети башы көк ала болуп, тиши сынган. Кабыргам деп дагы жаткан. Бирок экөөбүз шаарга чогуу келип, ар кимибиз бөлүнүп, үйлөрүбүзгө кеткенбиз. Канча болду эле бул окуяга? Элдин арасына бирөө кыйкырып суроо берди. 5-6 жыл өтүп кетти. Балдар деле билет. Мурдундагы бир жанып алды. Балдардын көбү билет. Билебиз. Чуулдаган 3-4 үн угулду турган жигиттердин арасынан Боханын милицияга заявление жазганын да билебиз. Болот, өзүң айтып берсең? Көпчүлүктү тыйды Имаш. Биз бул жерге эмнеге чогулдук? Сомнение болбой, ким ак, ким кара чечип алыш үчүн туурабы? Сүйлөй бер, Болот. Сүйлөгөндө эмне? Ошол. Болот сөзүн кыска бүтүрө турган өңдөнүп калды. Элдин астында кысынып, чыдамы кетип турганы билинет. Боха травматологияга барып жатып алыптыр. Таяк жедим, уруп салды деп милицияга арыз жазыптыр. Билген эмесмин. Алып барып камап салышат менттер. Баш аягы 36 күн отурдум СИЗОдо. Астына түшүп араң кутулганбыз. Эми түшүнүктүү болгондур. Имаш суроо күткөндөй тегерегин карады. Ачык айткыла. Түшүнүктүү. Бирөөнүн долдураган жоон үнү чыкты. Боха явный терпила турбайбы? Анда эмне ал спортивный мирдин башкарып, общактын акчасын жеп жүрөт? Биз ошол акчага жетип көрүптүрбүзбү? Ага да жооп беришсин. Ага да кезек келет. Кое тургула. Колун көтөрүп, элди тынчтандырды Имаш. Туура айтасың. Красный движение жасаган терпилаларга общакта орун жок. Буларды жакындатпаш керек болчу. Бирок Боха гана жалгыз терпила эмес, булардын арасында Алмаз, Аман, Рахат дагы терпила. Билесиңерби, автовокзал 91-жыл шарик ойнотуп жатканда, айды бакыларга булар кол салып, мен келип калганда ортобузда чоң мушташ чыгып кеткен. Ошондо Алмаздын тиши сынган. Үчөө Аман, Алмаз, Рахат милицияга заява жазып, бизди каматкан. Мен Алмазга 6 алтын тиш салдырып бергем. Ошол окуяны көргөндөр дагы ушул жерде турушат. Ооба, мына биз көргөнбүз деп астыга жулунуп чыкты Абды. Имаш байке ошондо кечирим сурабай койгон булардан. Алтын тишти салдырып берген, бирок кечирим сураган эмес. Мен эмнеге кечирим сурамак элем? Сөздү кайра өзү алды Имаш. Ушул да жигитчиликке жатабы? Эки тарап тең бирдей санда бири-бири менен мушташып кетип тынышты. Жабылуу аяк жабылуу ойдон калышы дурус эмес беле? Кыскасы бул чың тийбес терпилалардын спортивный мир топтошуп алып, карапайым элге үстөмдүк кылганга маш. Өздөрүнүн мурду канап кетсе эле заявление жазып алып, милицияга чуркашат. Айта берсе сөз көп. Конкретный суроолорго келдик. Ынтымак коому жаңы түзүлгөндө положенец болуп талгат шайланды эле. Эгерде чын-чынына келгенде тиги терпилалар акулалар шайлаган Күрүчбек анык положенец эмес, өздөрүнүн куйруктары болуп туруп, положенец шайлоого гана эмес, жазылбаган мыйзам боюнча ушундай серьезный приколдо же сходкада булардын катышмак тургай карааны болууга дагы акысы жок. Анткени булар порядочный мужик катары эсептелбейт. Имаш, уксаң, сен зонада жүрүп жаткан жоксуң. Керексиз сөздөрүңдүн эмне кереги бар? Спортивный топтун арасынан бирөөнүн үнү чыкты. Доошуна караганда нука өңдөндү. Бирок чечкиндүү эмес, алы жетпеген ары кешчил деген сыяктуу өз тарабынын таламын талашкан өңдөнүп, эл көзүнө эле үн чыгарып койгондой ишенимсиз күңкүлдөп койгонсуду. Элдин көз алдында турган Имаштын заматта жаалы келип өзгөрүлүп кеткен жамыгы байкалды. Ушундай учурда сырын билгендер сестенип, атүгүл коркушту. Баштапкы калыбын жогото, үн чыккан тарапка жалт тиктей көздөрүн ачуу от чагыла бир секирип чаап салчудай айбаттуу. Туура, бул зона эмес. Андай болсо бирөөнүн аркасына жашынбай ортого чыгып,
Оюңарды айтпайсыңарбы? Ушинтип Имаш мелжиген жаанын огундай колун спортивный мир тобуна сунду. Түшүнсөңөр ушул. Мен эл алдында ушул маселени коем. 4-5 жылдан бери жеген акчаларды кусуп беришсин. Машинелерди сатасыңарбы, үйүңөрдү сатасыңарбы, ишибиз жок. Жегенди билгендер төлөгөндү дагы билет. Азыр ким положенец болуп калат? Кеп мына ошуякта. Эл чечсин, же Талгат, же Күрүчбек положенец болсун. Бирок эл ишеничине кирип иштешсин. Имаш артка чегине кыска бир сүйлөдү. Талгат, сүйлө, эл күтүп калды. Өзүңөр билесиңер, положенец болуп турганда көп узабай мен соттолуп зонага кеттим. Бул жерге положенияга келгенден кийин көрүп отурам. Мындай болушу мүмкүн эмес эле. Балдар кичине чаржайыт иштеп коюшуптур. Балким Талгат тоготер жерин айтпай, эч кимисине жаман көрүнбөштүн амалын кылып, сөз тизгинин ой тоого буруп, дагы канча чынжырлап сүйлөйт эле. Мынчалык арбөөк көз караштагы сөздү андан ары күтпөгөн Имаш алгач дальше түшүнүп, болгонун болгондой айтып көнгөн жаны туталанып кетти окшойт. Чекесине 2 узун сызык пайда боло, кабагын кар жаап, тигинин сөзүн бөлө барк этти. Талгат, бияктагы положенияны элдин баары билет. Андан көрө конкретно айтып берчи элге. Сен положенияны Күрүчбекке өткөрүп бердиң беле? Андан башка сен отурган зонага греф кирдиби? Нарындын атынан. Элдин эмгегин жегендерди эмне дейт? Сага үйрөтүп кереги жок. Анткени түшүнүгүң бар, прожженный волксуң. Так что элге ачык так түшүндүрүп бер. Болбосо ичибизде сомневаться эткендер болушу ыктымал. Мунун баарын мен ойлоп чыгаргансып. Айтып түшүндүр элге. Талгат ачуу калемпирди жеп алгандай жүзүн бырыштырды да 2 ирет темир тордун артына барып келип, лагердин турмушу көкөйүнө көк таштай тийген азаттыкка чыгып, бир ууртам эркиндиктин даамын эми татканда, унутула жаздаган кылмыш дүйнөсүнүн положенец акула терпила деген сөздөрү денесин чыйрыктырып турганын карачы. Казганактаган жигиттердин тобу анын сөзүн күтүп турат. Ал эң сонун билет, спортивный мирдин чектен тыш жоруктарын. Мындай иштер үчүн зонада эчак зектер аларды канына киргизип салмак. Ал жакта сөз кыска, общакта косяктар аныкталып, моюндарына коюлдубу? Бүттү. Ач бөрүдөй жулунган зектер аларды сүйрөп алып барышып, бети колду жуунчу жайдан буту колдорун арматура менен сындырып салышат. Кылмыш дүйнөсүнүн жазылбаган мыйзамдары катаал. Ал сенин жалынганыңа карабайт. Кыйшык жолго түштүңбү? Демек аябы жок сага. Ошондуктан кылмыш дүйнөсүндө жүрөк титрегенче бир гана жол жоого баш ийген бирдиктүүлүк армиядагы мындай бийиктикке жетпейт. Ал эми бул жерде воля. Согуштун ак даарынын жытын жыттабаган жоокер сыяктуу эле кылмыш дүйнөсүнүн жазылбаган мыйзамдарынан түшүнүгү жок, зонанын тикенек зымдарынын өткүр учтары денелери тытылбаган, өздөрүнүн кара курсагынан бөлөктүү ойлобогон жалаң булчуңдарына зөөкүрлүгүнө таянып спортивный мирдин балдары эмнени билип, эмнени кыйратып коюптур. Непада сөздөн далдоо тоолордун арасында нарын жергесинде эмес, бөлөк жерде айталык ордо калаада ушундай иштер үчүн жазасын алып, өрттөн качкан келемиштердей небаколу колдоруна кире качышмак. Бирок Талгат бир нерсени ойлоп турду. Канткен менен эртедиргештер булчуңдары буржуйган бул беспределщиктер менен эсептешүүгө туура келерин. Ошондуктан өзүнө залал тийгизбегендей кылып, эки тарапты тең ынтымакка чакырып, жайкап коюу зарыл. Ашыкча баш орунун ага эмне кереги бар? Имаштын сыры болсо белгилүү. Эр көкүрөк неме айткандан кайтпайт. Болгонун болгондой айт деп аны да кысмактап турганын айтпайсыңбы?